дорогие друзья. Саламатсыңар, урматтуу достор. Азыр биз Вашингтон DC шаарында Массачусетс проспектисинде турабыз. Бүгүн биз бул жерге Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аманбаев Бактыбек Абдылашимович менен маектешүү максатында келдик. Саламатсызбы, сиз канчадан бери Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп келесиз? Жакында 2 жыл болот. 2 жылдан бери мен Америка Кошмо Штатында элчилик милдет аткарып атам. Жумуш тартиби жана штаттык күн тартиби кандай? Менин күндөлүк ишим биздин элчиликтин иши эртең мененки саат 9-дан башталат. 6-га чейин иштейбиз. Андан көбүнчө биз жумушка байланыштуу ар кандай ошо күнгө жасаган, пландаган ишмердүүлүккө байланыштуу болот. Ошон үчүн биз кечки саат 9-10 чейин иш алып бара беребиз. Кээ бир учурда суббота күнү дагы, воскресенье күнү да чыккан учурлар болуп калат. Себеби биздин элчиликте болгону 5 дипломат бар. 5 дипломат, 1 элчинин кеңешчиси, 2 биринчи катчы, 1 үчүнчү катчы, анан 1 аташы, анан 2 кошумча кызматкерлер, бухгалтер, андан кийин завхоз водитель. Бардыгы ушу 7 кызматкер. Бул биздин элчиликтин мекемеси, зданиясы, имараты. Мына бул биринчи этаж, өзүңүз көргөндөй, биринчи этаж. Бул жака дагы аз кетет, ал жакты көрөбүз. Бул жерде көбүнчө ар кандай маданий иш-чараларды өткөрөбүз. Жарандар менен жолугушууларды өткөрөбүз. Мына сырткары Кыргызстандын даталуу күндөрүнө карата ар кандай приемдорду өткөрөбүз. Элчилердин катышуусунда, дипломаттардын катышуусунда, туристтердин катышуусунда бул жерде ушундай улуттук ыкмада жасалган. Биздин шырдак, биздин туу. Элчилик кандай кыйынчылыктарга туш болууда? Ар түрдүү кыйынчылыктар бар. Эгерде биз аны бөлүп айта турган болсок, биринчи ишмердүүлүгүбүздөгү бул мен айтат элем, мүмкүнчүлүктөр башка элчиликтер менен салыштырганда, маселен, башка Борбордук Азия өлкөлөрүнүн элчилери менен Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөр менен салыштырганда, аларда жылына элчинин бардык Американын штаттарын кыдырып, командировкага барып, алардын бийликтери менен, ар бир штаттын бийликтери менен сүйлөшүп, инвесторлор менен сүйлөшүп, аларды өздөрүнүн өлкөсүнө тартканга толук каржылык маселе чечилген. Аларга белгилүү бир каржыны бөлүшөт. Анан ошону аткаруу боюнча биз алардан жылдын аягында отчет алышат. А бизде мына ошондой мүмкүнчүлүктөр жок. Бизде мындай командировкага чыкканга мүмкүнчүлүктөр жок. Каржылык мүмкүнчүлүктөр аз. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча аракет кылабыз башка штаттарга чыкканга, жетекчиликке мен МИДке жетекчиликке жазам. Алардан биздин жаңы министрибиз Жээнбек Муллаханович түшүнүү менен кабыл алат, мүмкүнчүлүккө жараша жардам берип келет. Бирок ушул жак мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде чечилсе жакшы болмок. Себеби биз бир жерде отургандан эч пайда чыкпайт да. Биз сөзсүз түрдө башка штаттарга барышыбыз керек, кыдырышыбыз керек, активдүү иш алып барышыбыз керек да. Ушул жагынан бизде мындай тоскоолдук же мүмкүнчүлүктөр азыраак десем болот да. Сиз Америкада эмнени жактырасыз жана жактырбайсыз? Бул жерде мындай да, Америка Кошмо Штаты дүйнөдөгү эң чоң өлкөлөрдүн бири. Мен көбүнчө эми посол катары Америка Кошмо Штатында биздин Кыргызстан үчүн,
биздин кыргыз саясаты үчүн, кыргыз саясатчылары үчүн керектүү көп нерселерди көрө алдым да. Мисалы үчүн эң мага жаккан жагы бул Америкада мына президенттик, чыныгы президенттик мамлекеттик башкаруу, жоопкерчиликтүү бийлик системасы түзүлгөн. Ал 200 жылдан бери иштеп келатат, натыйжалуу жыйынтыктарын берип. Ошол эле мезгилде бул жерде эң жогорку бийлик бутактары, президенттин бийлиги, парламенттин бийлиги, соттун бийлиги бири-бирин ооздуктап, бири-бирине жардам берип, ушундай мындай тең салмактуулук түзүп турган система да. Бир эле мезгилде карап көрсөң, Америка Кошмо Штатынын эки палаталуу парламенти, Конгресси менен өкүлдөр палатасы эки партиядан турат, демократтар менен республикалчылардын. Бир эле мезгилде карасаң, бири-бирине аябай каршы пикирде, бири-бири менен атаандаш пикирде. Бирок ошол эле мезгилде мамлекеттин кызыкчылыгы, Америка Кошмо Штатынын элинин кызыкчылыгы дегенде алар бир тууган мындай болуп, бир атанын балдарындай болуп бирге калышат. Бул абдан чоң нерсе да. Маселен, мына соңку 2 жылда эки абдан чоң мыйзам кабыл алышты. Биринчиси Америка Кошмо Штатынын экономикасын өнүктүрүү багытында чип, жанагындай Central Processing Unit. Чип, ар бир оборудованияда чип бар да. Ошол чипти чыгаруу боюнча, бул жаңы технологиянын эң туу чокусу чип. Бул мээси деп койсок болот да. Ошону чыгаруу боюнча булар биргелешкен мыйзам кабыл алышты. Демократтар менен республикалчылар. Биригиште дагы биз 53 миллиард доллар бөлүшүп, Америкада эң чоң заводду курушту, башташты. Бул дүйнөдө Америка Кошмо Штатынын IT технология, жаңы технология боюнча биринчи лидер болуш керек дегенге мүмкүнчүлүк берип атышат. Өзү эле экөө бири-бирине каршы, бирок ушундай мезгилде бирге калышат. Ошол эле мезгилде Украинага жардам дегенде да булар биригишти. Мындан сырткары Америка Кошмо Штатынын инфраструктурасын өнүктүрүш керек дегенде, жолдорду, аэропортторду, көпүрөлөрдү тектирүү дегенде булар дагы биригип мыйзам кабыл алышты. Буларда айтайын дегеним, биздин үйрөнө турган нерсе, бул мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын биринчи планга коюшат да. Мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде өздөрүнүн кызыкчылыгын, партиялык кызыкчылыгын төмөн коет дагы, ошол маселени колдошот да. Ошон үчүн биз ушул үйрөнө турган жагыбыз ушул деп ойлойм да. Сиздин пикири боюнча америкалыктардан кандай тажрыйба алуу биздин жарандар үчүн пайдалуу болмок? Бизде чындыгында Америка Кошмо Штатынан үйрөнө турган көп нерселер бар. Чындыгында бул биринчи кезекте мына 7 миллион кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына толук жооп берет да. Анткени себеби мен баса белгилеп айтып коеюн урматтуу угармандарга. Мына соңку 2 жылда айрыкча пандемиядан кийин дүйнө жүзүнүн экономикалык структурасы тездик менен башка жакка өзгөрүлө баштады. Тагыраак айтканда, мурдагы ресурска, жаратылыш байлыгына негизделген экономикалык структура азыр тездик менен маалымат технологиясына, IT технологиясы тарапка, жашыл экономикага өзгөрүлүп атат. Бул деген чоң багыт, чоң тенденция. Тагыраак айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, бир чоң поезд жыла баштады. Бул жаңы мүмкүнчүлүктөр менен жыла баштады. Бул биздин окшогон кичине өлкөлөргө чоң мүмкүнчүлүк. Себеби биздин балдарыбыз эгерде IT технологияга көңүл бурса, нано технологияга көңүл бурса, artificial intelligence'га көңүл бурса, анда бизде чоң мүмкүнчүлүк болот. Биз Кыргызстанда отуруп эле дүйнөнүн рыногуна кирип, соода кылып, үй бүлөбүздү баксак болот. Биз сөзсүз түрдө конкуренция боло алабыз. Муну биздин жаштар өзгөртүп атат. Жаштардын потенциалы күчтүү. Ошондуктан мына ушул багытка элчилик биринчи күндөн баштап абдан көңүл буруп атат. Президентибиз Садыр Мурзоевичтин жардамы менен өткөн жылы Нью-Йоркто чоң борбордогу Азия өлкөлөрдүн IT технологдорунун, IT инженерлеринин, IT компанияларынын биринчи эл аралык жыйынын өткөрдүк. Ага ÖKOZ департаментиндагы Америка Кошмо Штаты мамлекет департаментинен катышты. Эми быйыл сентябрдын акырында Юта штатында
Америка Кошмо Штатынын IT компаниялары менен Кыргызстандын IT компанияларынын ортосунда чоң бир форум өткөрүп атабыз. Мен жакында Юта штатына иш сапар менен барып, Юта штатынын бийлиги менен сүйлөшүп макулдашып келдим. Бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Себеби биздин IT компаниялар келишет, Американын IT компаниялары менен чогуу отурушуп, биз эмне продукциялар чыгарып атабыз. Буларга эмне керек? Ошону чечип алышат дагы договорго түшүп кетишет. Бул деген дагы бир чоң мүмкүнчүлүк да. Мындан сырткары ошо сентябрдын акырында дүйнөлүк Silicon Slope деген аталышта дүйнөдөгү IT компаниялардын саммити жолугушуусу болот. Ага дөшалар, Apple компаниясынын башчысы, Amazon'дун, Facebook'тун башчылары, Тим Кук, Марк Цукерберг жана башкалар катышат. Бул дагы абдан чоң мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн биз ошого азыр даярдык көрүп атабыз. Мындан сырткары элчилик өткөн жылы америкалык IT багытында иштеген окуу жайлар менен биригишип, Кыргызстандын 8 окуу жайын бириктирип, адистерди даярдоо боюнча атайын бир окууну ачтык. Ал дагы азыр 250-ге жакын студенттерди даярдап атабыз. Бул мындай биринчи пилотный проект. Мында буюрса күчөтөбүз. Мен айтайын дегеним, Кыргызстан менен Американын ортосунда кызматташтыкты күчөтүү бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп берет. Себеби бизге азыр абдан чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Мунун бардыгын IT технологияны дүйнө азыр эмнеге көңүл бурат? IT технологиялык адистерди даярдоого, нано технологияга, artificial intelligence'ге, роботизацияга көңүл бурат. Бул дүйнөнүн келечеги. Себеби азыркы элдин жашоосунун 99% IT менен байланыштуу болуп калды. Мындан сырткары, ушул жерде дагы биздин жерде жолугушууларды өткөрөбүз. 5-6 адам, 10 адам келгенде жолугушуулар. Бул төгөрөк үстөл коюп, кээде 20-га жакын адам менен да жолугушууларды өткөрөбүз. Бардык биринчи этажда өтөт. Элчилик АКШдагы Кыргыз Республикасынын жарандары менен канчалык деңгээлде кызматташат? Бул биздин Америка Кошмо Штатындагы кыргызстандык жарандар менен иш алып баруу бул элчиликтин бирден бир милдеттеринин бири. Себеби биз аларга дайыма жакындан жардам беришибиз керек. Жолугушууларды өткөрүшүбүз керек. Жакындан сүйлөшүбүз керек. Алардын көйгөйлөрүн угушубуз керек. Зарыл болсо мамлекет башчысына, өкмөткө жеткиришибиз керек. Бул боюнча элчилик абдан жакшы иш алып барып атат. Бардык штаттардагы кыргызстандык мекендештер менен, айрыкча Чикагодагы, Филадельфияда, Агаяда, Нью-Йоркто жана башка штаттарда жашаган биздин кесиптештер менен мен жеке таанышмын. Бир эмес бир нече жолу барып, алардын жамандык, жакшылыктарына катышып, мындан сырткары Кыргызстандын, кыргыз элинин каада салтын, үрп адатын, тилин ушул жакта жүргөн, төрөлгөн биздин жаштар унутуп калбаш үчүн биргелешкен иш-чараларды өткөрүп, Кыргызстандын дааталуу күндөрүнө, эгемендүүлүк күнүнө карата биргелешкен иш-чараларды өткөрүп, көптөгөн иш-чараларды аткарып атабыз. Мына жакында Чикагода кыргыз мектеп да ачылат жакында. Ал боюнча дагы чогуу иш алып барып атабыз. Айтор биздин элчиликтин Кыргызстандын диаспоралары менен абдан жакшы байланышыбыз бар. АКШдагы биздин жарандар туш болгон негизги көйгөйлөр жана элчилик аларга кандай жардам берет? Алардын негизги көйгөйлөрү бул документацияларга, ар кандай документтерге эле байланыштуу болот. Тагыраак айтканда, паспорттардын сроктору бүтүп калат, же болбосо ар кандай доверенности, документтер керек болуп калат, же болбосо балдарынын төрөлгөнү тууралуу документтер керек, же болбосо ар кандай юридикалык документтер. Мунун бардыгын биз өз убагында чечип бергенге аракет кылып атабыз биз. Азыр айрыкча барып, жолугушуп чечип бергенге. Мына быйыл бир нерсени баса белгилеп айткым келип турат. Президентибиз Садыр Нурзиевич Жапаровдун указы менен Чикаго шаарында башкы консулдук ачылды. Бул дагы абдан чоң жаңалык. Себеби башкы консулдук ошо Чикагода жаарында жашап иштеген кыргыздарга жеринен жардам берет. Алардын мурда бул жака
8 saat, 9 saat автомашина менен түшүп алып келе турган болсо, эми ошол жерде эле өздөрүнүн паспорттарын бүтүрүп алат. Кыргызстандыктардын виза алуусун жактыруу үчүн эмне жасалып жатат? Бул чындыгында абдан көйгөйлүү маселелердин бири. Мен элчи болуп дайынданганда бул маселе чындыгында аябай оор маселелердин бири эле. Буюрса, бул боюнча биз Америка Кошмо Штатынын жогорку бийлиги менен көптөгөн жолугушууларды өткөрдүк, сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Биздин министрибиз Жээнбек Мулдаканович дагы Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолугушту, бир эмес 2 чукурда жолугушту. Ошолдо да көтөрүлдү. Айтор биздин кыргыз жарандарына визаны жеңил берүү боюнча маселени көтөрүп атабыз. Тагыраак айтканда 5 жылдык визаны 10 жылдыкка туристтик визаны узартуу боюнча сунуш кылдык. Ошондой эле студенттик визаны 5 жылга чейин узартуу боюнча сунуш кылдык. Мындан сырткары биздин жарандарга, айрыкча студенттерге визаны интервьюга чакырып, аларды кыйнабай эле, жөн эле өттү окууга Америка Кошмо Штатына дароо бериш керек деген дагы сунуштарды айтып атабыз. Мындай сунуштарга Америка Кошмо Штат тарабынан аябай түшүнүү менен кабыл алып атышат. Буюрса, булар мындай, орусча айтканда позитивный, бир оң жообун берди. Жакында бул маселе чечилет деп мен жарандарга айтып коелум. Элчибиз АКШга бара жаткан мекендештерибизге кандай кеңештерди берет? Эң башкы көйгөй бул 5 жылгабы, 2 жылгабы визалабы, ошонун убагында мөөнөтүн бузбай кайра кетиш керек да. Себеби мен ушул маселени көтөргөндө Америка Кошмо Штатынын бийлиги өкүлдөрү айтканда, алар мага данныйларды айтышат. Мына Өзбекстандыкы, мына Казакстандыкы, мына Кыргызстандан. Кыргызстанга канча виза берсек, алар келбей коюп атышат. Кетпей коюп атышат Кыргызстанга. Ушул визалык режимди бузбаш керек. Бардыгы силердин эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге, жарандарга виза берүүнүн негизги түпкү себеби ушуга барып такалат. Ошон үчүн өзүңөрдүн жарандарга түшүндүрүп айткыла. 5 жылга виза алдыбы, барып келип, 6 айда барып келип жүрсүн. Бул жакта калып калганга аракет кылбасын. Эгер калып кала турган болсо, анын өзүнчө бир себептери бар. Аны мыйзамдуу жасаш керек. Мыйзамсыз калып калбасын деген суранычтан айтып атат. Мен ушуну учурдан пайдаланып, биздин атуулдарга мына ушуну айтмакчымын да. Сиздин оюңузча, виза мөөнөтүн узартып, штаттарда калган адамдардын пайызын азайтуу үчүн кандай чараларды көрүү керек? Эми мунун бардыгы түшүндүрүү иштерине байланыштуу болот. Мунун бардыгы биздин атуулдардын кандай десем, ушул маселеге болгон мамилесине байланыштуу болот. Эгерде буюрса, мына 10 жылдык виза алып кала турган болсо, бул маселе да жеңилдейт деп ойлойм. 10 жылдык визасы бар, ар бир 6 айда келип кете беришет. Кандайдыр бир маанилүү себептери болсо, алар жаранды калышып, бул жакта толук калса болот. Аны дагы бир мыйзамдуу жолдорун жасаш керек да. Мен ушундай бир кеңешти айтмакчымын да биздин атуулдарга. Биздин жогорку кабаттарда бар, аларды да көрсөтөйүн. Буларда бул жерде биздин консул мырза отурат. Аты Кайратбек Жылдызбеков. Кыргызча, англисче, орусча, кытайча да сүйлөп коет. Бүт жарандар менен өзүнүн тилинде сүйлөп, алардын муктаждыктарын толук түрдө канааттандырып турат. Бул биздин консул жигитибиз. Анын турган кабинети ушул. Бул жакта 2 кабинет бар. Бул жакта бухгалтерибиз отурат. Азыр бир жака суранып кетти эле. Бул жерде болсо жакан жолугушуу кабинети. Бул расмий адамдар менен келгенде, башкалар менен жолукканда ушул жерден жолугабыз. Кыргызстанда америкалыктарды негизинен эмне кызыктырат? Эми Кыргызстан Борбордук Азиянын ортосунда жайланышкан өлкө. Евразия континентинин ортосунда Борбордук Азия жайланышкан. А Борбордук Азиянын так жүрөгүндө Кыргызстан жайланышкан. Бул стратегиялык жактан алганда дагы абдан бир мындай, кандай десем,
борбордо жайланышкан да. Себеби бул убагында Кыргызстандын 2 точкасы аркылуу улуу жибек жол өтүп турган. Дүйнөнү байланыштырып турат. Кыргызстанга мен булар менен жолугушканда дайым айтамды, Кыргызстанга баргыла, инвестиция салгыла. Кыргызстанга барсаңар, Кыргызстан Борбордук Азиянын жүрөгүндө. Кыргызстанга бардыңбы, башка Борбордук Азияларына барыш оңайлуу болуп калат. Бул биринчиси. Экинчиси, кыргыз эли демократияны, эркиндикти сүйгөн эл. Аларда мындай Кыргызстанда бийликтин үч бутагы, бул бардыгы эл тарабынан шайланат. Демократиялуу, ачык шайлоо менен шайланат. 30 жыл бийликтен кетпей башкарган учур жок Кыргызстанда. Кыргызстанда ар бир 5 жылда, 6 жылда бийлик алмашып турат. Демократиялык өлкө. Ошон үчүн Кыргызстанда сөз эркиндиги, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү, дүйнөдөгү эң чоң адам укугу жаатындагы уюмдардын Freedom House жана башка уюмдардын өкүлдүктөрү жайгашкан Кыргызстан бул Борбордук Азиялар башка өлкөлөрүнө караганда өзгөчөлүү өлкө. Себеби биз 30 жыл мурда демократиялык өнүгүү жолун тандап алганбыз. Сиздин пикири боюнча Кыргызстанда жасалган азык-түлүк буюмдардын арасынан АКШ базарларына кайсы азык-түлүк жакшы кире алмак? Биринчи орунда бул IT технологиянын продукциясы турат. Биздин өндүрүлгөн IT технологиянын продукциясы мына быйыл $50 миллион чыкты. Ошонун бир 30%, 40% ашууну Америка Кошмо Штатына кетет. Биз дагы муну күчөтсөк болот. Экинчи, Кыргызстанда абдан экологиялык таза продукциялар сатылат, чыгарылат. Мисалы үчүн биздин балыбыз, мындан сырткары биздин жер жемиштерибиз экологиялык таза. Мындан сырткары бизди этти кайра иштетүүгө болсо болот, жер жемиштерди кайра иштетүүнү күчөтсөк болот. Мунун бардыгын Америка Кошмо Штатынын рыноктарына эч кандай бажет төлөмү жок эле сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Мындай Америка Кошмо Штатынын Конгресси тарабынан жылына бир жолу кабыл алынган ВСП плюс деген программасы бар. Жалпы экономикалык артыкчылык берүү программасы, кыргызча айтканда. Ал программа жылына бир жолу кабыл алынат Конгресс тарабынан. Ал Кыргызстандын айыл продукцияларын бул кыргыз немеге Американын рыноктарына сатууга толук мүмкүнчүлүк берет. Мына быйыл дагы биз бардык өлкөлөрдүн элчилери марттын жакында бир жума мурда чогулушуп, ошол боюнча чогуу конгресске кайрылдык, мына ушул программанын мөөнөтүн узартып бериле деп. Бул дагы ошол чоң мүмкүнчүлүк берет. Кайсы жол аркылуу Американын рыногуна алып келсек болот? Бул Туркия же болбосо Грузия аркылуу алып келсек болот. Андан кийин лабораторияларда Кыргызстандык стандарткалар лабораториялар түзүп бериш керек. Анан үчүнчү, чыгарыла турган продукциялардын объемун жасаш керек да. Мёттун, ошол эле мезгилде балдын канчалык көп өндүрүлсө, ошол жакшы. Себеби Америка Кошмо Штатында рынок көп да. Ошон үчүн ушул продукцияларды Америка Кошмо Штатынын рыноктарына берсек болот. Бул мекеме, здание, аябай эски зданиялардын бири, кыжылдап турат. Бирок Вашингтондун центрине жайгашкан. Бул болсо биздин биринчи катчыбыз Ермек Сыдыков, абдан тажрыйбалуу дипломат, буга чейин администрация президент иштеген. Азыр жакында 6 ай болду. 4 ай болду. Келгенине экономикалык маселелер боюнча алып барат. Бул жакта биздин посолдун орун басары турат. Ал азыр көз департаментке кетти эле. Силер таанытасыңыз, Сейит деген мырза, Сейит Убукеев деген. Ошо турган кабинет.
АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азияга болгон сапары жөнүндө. Тышкы иштер министрибиз Жээнбек Кулубаевдин Энтони Блинкен менен жолугушуусуна даярдык көрүүдө биздин элчилик кандай роль ойноду? Мына өзүңөр белгилүү 28 февралда Астана шаарында Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен иш сапары менен барды. Бул иш сапар мурдатан эле пландаштырылган. Көп убакыттан бери пландаштырылган. Ошондуктан биздин тышкы иштер министрибиз Жээнбек Мулдаканович Кулубаевдин иш планына киргизилген. Андан бул абдан маанилүү жолугушуу болду. Бул жерде эки иш-чара өткөрүлдү. Биринчиси бардык Борбордук Азия өлкөлөрү менен чогуу C5+1 деген. Бул Борбордук Азиянын 5 өлкөсү, анан плюс Америка деген жыйын өттү. Анда министрлер Борбордук Азиядагы коопсуздукту сактоо маселесин, энергетикалык коопсуздукту, тамак аш коопсуздугун, энергетикалык коопсуздукту талкуулашты. Мындан сырткары Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы менен биздин министрдин ортосунда жекеме-жеке жолугушуу болду. Анда да эки тараптуу маселе талкууланды. Тагыраак айтканда, бул Кыргыз мамлекети үчүн абдан маанилүү жолугушуулардын бири деп айтсам болот. Себеби бул Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын Джо Байден бийликке келгенден кийинки биринчи иш сапары болду Борбордук Азия өлкөсүнө, Борбордук Азияга. Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы менен жолугушуу үчүн дүйнөнүн 4 бурчунан учуп келгенге даяр элдер. Бул абдан маанилүү жолугушуу. Бул жерде көп маселелер талкууланат. Биздин министрибиз менен Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын ортосунда жекеме-жеке жолугушуу болду. Анда ушу эки тараптуу маселе талкууланды, мен катышкан жокмун. Бирок чындыгында бул мен жанагы айтып аткан эки тараптуу өлкөнүн мамилесин жакшыртууга бул абдан чоң өбөлгө түздү. Бул абдан мындай маанилүү жолугушуулардын бири деп айтсам болот. Бул жолугушуу эки өлкөнүн мамилелеринин келечегине кандай таасир этет? Бул түздөн түз таасирин тийгизет. Анткени себеби бардык эки өлкөнүн ортосундагы саясий маселелердин бардыгы бул биринчи кезекте чечиле турган маселе. Эгерде биздин ортобузда Америка менен Кыргызстандын ортосундагы саясий маселе чечиле турган болсо, анда экономикалык, социалдык экономикалык маселелер, билим берүү тармагында, инвестиция жана башка маселелердин бардыгы жөн эле дароо чечиле турган маселе. Ошон үчүн бул маселени чечүүнүн түйүнү эң башы деп койсо болот да. Мен иш бөлмөм. Бул жерде бул здание аябай эски зданиялардын бири. Бул 70-жылдары курулган. Азыр бул жакта акырында мына жак көрдүңөр жар. Ошон үчүн бул жактан здание бул жака ооп 5 сантиметрге чейин жылыш болгондо жарылып бүт здание бул жака ооп кетип атат. Мына карасаңар, мына жерде зданиянын мына жерде кышайып турат экен, кышайып. Себеби бул жака ооп кеткен да. Мунун бардыгын биз өкмөткө айттык. Азыр бул муну убагында мүмкүнчүлүккө жараша муну дагы бир башка иш-чараларды кылса болот деп ойлойбуз да. Бул этапта АКШ элчисинин ролу кандай? Эми биздин Кыргызстандын Америка Кошмо Штатындагы элчинин эки өлкөнүн ортосунда мамиледе ролу абдан чоң. Аны мен кыскартып 3 багытка бөлүп айтат элем. Биринчи бул биздин элчибиз, мисалы үчүн мен биринчи милдетим бул Кыргызстандын мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров жетектеген
өкмөттүн бийликтин Кыргызстандын ичинде жүргүзүп жаткан, Борбордук Азиялык региондук деңгээлде жүргүзүп жаткан саясатын мен буларга түшүндүрүп, майдалап, чайнап айтып берип турушум керек. Аны мен убагында жасап атам. Кандай регионалдык деңгээлде кандай иштер жасап атат биздин президентибиз. Аны түшүндүрүп айтып атам. Кыргызстандын экономикасындагы артыкчылыктуу багыттар тууралуу түшүндүрүп айтып атам. Кыргызстандын өкмөтүнүн Акылбек Сөймековичтин жетекчилиги менен өкмөттүн жүргүзүп аткан иштери жөнүндө айтып атам. Тагыраак айтканда, Кыргызстандын бийлигинин жүргүзгөн саясатын бул жака толук түшүндүрүп айтышат. Эмне үчүн мындай саясат жүрүп атат? Анын артында эмне турат деп. Маселени айтып коеюн. Мына Кыргызстандын президенти Садыр Нуржапаровдун Борбордук Азиялык деңгээлде абдан чоң, соңку 30 жылда жасалбаган 3 проекти баштап атат. 3 долбоорду. Биринчиси бул темир жолдун курулушу. Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан темир жолдун курулушу. Бул темир жолдун курулушу абдан маанилүү. Муну соңку 30 жылдары айтып эле келишкен мурдагы саясатчылар, бирок жасашкан эмес. Жасаганга дагы эмес. Бул Кыргызстандын экономикасын эле көтөргөнгө эмес, Борбордук Азиянын экономикасын көтөргөнгө абдан чоң үлгү көрсөтөт. Себеби биринчи бул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда экономикалык карым-катнашты чыңдоого жардам берет. Экинчи, Кыргызстандын дүйнөлүк деңизге чыкканга жардам берет. Дүйнөлүк рынокко, дүйнөлүк базарга чыкканга жардам берет. Бул абдан маанилүү нерсе. Буну чечилиш керек болуп чечилген эмес. Мына ошону Садыр Нуржапаровдун жетекчилиги менен башталды. Экинчи, бул Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери менен былтыр июндун 21-inde Ысыкөлдө чоң саммит өткөрүлдү. Анда Борбордук Азия өлкөлөрүнүн бардык мамлекет башчылары катышты. Анда тарыхта биринчи жолу 4 маанилүү документ кабыл алынды. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык байланышты чыңдоо боюнча. Бул өтө маанилүү документ. Себеби биз Борбордук Азия чогуу болсок, биз күчтүү болобуз. Биз бири-бирибизде байланыш чың болсо, бизге дүйнөлүк инвесторлор келгенге мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн ушул багытта бул чоң иш жасалат. Ошондой эле мына гидроэнергетика тармагында да чоң проекттер ишке ашырып атат. Айтор бул Кыргыз президентинин жүргүзгөн саясатынын тууралыгы, анын маңызы тууралуу мен ушул Американын бийликтерине түшүндүрүп берип атам. Булар колдоп атышат. Мунун баардыгы жакшы натыйжаларын берет деп ойлойм. Кыргызстан менен Американын мамилесинин келечегин кандай көрөсүздөр? Биз келечекте Америка Кошмо Штаты менен мамилени жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек деп ойлойм. Себеби бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына толук түрдө жооп берет. Себеби жакшыга жанаш деген кыргызда бир жакшы макал бар. Биз эгерде экономикабызды өнүктүрөбүз десек, элдин жашоосун жакшыртабыз десек, анда биз эки маселени чечиш керек. Биринчи, Америка Кошмо Штаты менен мамилени жакшыртып, биздин жарандардын толук келип кетүүсүнө шарт түзүш керек. Ошондо биздин чакан өлкөбүздүн жарандары келишет, жумуш менен камсыз болушат, кайра кетишип, байланыш күчөйт. Экинчиден, билим берүү тармагы. Мен жогоруда белгилеп кетпедимби? Дүйнөдө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Тагыраак айтканда, маалымат технология өзгөрүүгө болот. Дүйнөнүн келечеги башка жакта, илим менен техникага байланыштуу. Нано технологияга байланыштуу. Роботизацияга байланыштуу. IT технологияга байланыштуу. Биз мына ушул жака көңүл буруш керек. Биз мына ушул жактан өндүрүштү ачышыбыз керек. Мына IT технологиясында 3 багыт бар. Билим берүү багыты, экинчи софтвер, үчүнчү хардвер. Хардвер деген сөз бул ушул багытта өндүрүш уюштуруу. Эгерде биз IT технология жаатында өндүрүш уюштурсак, бул Борбордук Азия, Россиянын деңгээлинде, Евразиянын деңгээлинде деп айтсак болот, конкуренти жок, атаандашы жок өндүрүш болот. Эгерде биз чипти чыгарганда биз Кыргызстанга алып бара турган болсок, анда биз эч кандай атаандашы жок региондо, атаандашы жок өндүрүштү уюштурган болобуз. Биздин коңшулар
чек араны жаап алган күндө дагы биз самолет менен эле ташып кете берсек болот. Бир сумкага бир нече миллион доллардык чип батат. Бул жаңы технология. Ошон үчүн биз ошол жака көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары мына Кытайда, Индияда жана башка шаарларда софтвер тармагында өзүнчө шаарлар бар. Алар эч нерсени өндүрбөйт. Аябай жакшы заманбап зданиялар салынган. Алардын ичинде отурушуп туруп, ар кандай программаларды, application, ар кандай заказдарды аткарышат. Алар дүйнөгө керек. Биз ошол жака көңүл буруш керек. Ошол жакта потенциалыбыз күчтүү. Ошон үчүн ошол жакта өндүрүш үчүн биз сөзсүз түрдө Америка менен мамилени жакшыртыш керек. Мунун бир эле жолу ошол. Аны жакшыртыш үчүн саясий маселе чечиш керек. Ошол багытта иш алып барылып атат. Буюрса, баягы Москва бир күндө курулган эмес да, акырындап бул өзүнүн максатына жетет деп ойлойм.